Кыргызстан партиясынын алдыга койгон максаты бул Бишкек шаарынын бюджетин көбөйтүү. Бүгүнкү күнү баш кала 40 миллиард сом салык топтоп, чогулган акчанын көбү республикалык бюджетке кетет. Партиянын максаты Бишкекке жок эле дегенде 15 миллиард сом калтыруу. Бул акчага жолдорду жакшыртуу. Мисалга, партиянын программасында каралган көп ярустуу транспорттук байланыштарды жана унаа токтоочу жайларды куруу, ооруканаларды салуу мүмкүнчүлүгү болот. Ар бир жаранда жоопкерчиликтүү ойготууну Кыргызстан партиясы колго алып, шайлоо программасында бишкектиктердин кодексин иштеп чыгуу каралган. Албетте, жазага тартуу жөнүндө кеп жок. Бирок ар бир адам алгач Бишкек биздин үйүбүз болгондуктан, өзүнүн жашаган жеринде тазалыкты сактап, башкаларга үлгү болууга чакырып жатат. Абдан көп көрүп атабыз көчөлөрдө деле жаш балдар болобу, карыс болобу, мусор дыргытышат. Анан көп кабаттуу үйлөрдө барганда анда тиги мусорный бакка жетпей өздөрүнүн мусорларын баарын кээ бир кезде айнектен дыргытып салышат, кээ бир кезде болсо баягы подъезддин жанында коюп коюшат. Үлгү болуш керек Бишкекте жашаган тургундары. Айылдан келгендерге мисалы, башка өлкөлөрдөн келген, себеби болсо алар көрүшөт, биз кандай жүрөбүз, биз өзүбүздү кандай алып жүрөбүз. Ошол үчүн биз өзүбүздүн моралдык кодекске ээ болушубуз керек. Кыргызстандын атын спорт дүйнөсүнө таанытып келе жаткан белгилүү спортчулар Алексей Федосеев жана Арсен Эралиев Олимпиадалык резервдик мектептин тарбиялануучуларына бүгүн бир гана чакырык менен кайрылды: Кыргызстан саясий партиясына добуш берүү тууралуу. Анткени партия ар дайым жаш спортчуларды колдоп, алардын жеңишине салым кошуп келет. Политическая партия Кыргызстан один из первых моментов, почему я поддерживаю эту партию. Потому что там очень много единомышленников, которые занимаются развитием спорта в Кыргызстане, поддерживают молодых перспективных спортсменов. Бұл Кыргызстан партиясын, Кыргызстан саясий партия, бұл таза партия, жаңы партия. Бұл Кыргызстан партия биздин спортко көп көңүл буруп, көп жардам берет. Ошол үчүн биз бардык спортсмендер ушул Кыргызстан партияны колдоп, бардык ушул партияга салымыбыз, бизге салымы чоң, ошон үчүн биз ушуну колдойбуз. Кыргызстан саясий партиясы шайлоо тизмесинде 10-номер болуп катталган.